Апасы өлүп атса барып анын мойнуна материал таштап, жанакындай бир же болсо бир чепкен кийгизип, чапан кийгизип, бир ал атасы өлүп аткан же баласы өлүп аткан бирөө ал сарпай кийгенге, же бир жанакындай бир куртой бир материалдан алып эртең ушунан көйнөк тиктирем кече балам өлгөндө, кызым өлгөндө тийди эле деп, эмне бир ошол маарекеден түшкөн бир материалдан бир көйнөк тиктиргенге, андан бир кийим кийгенге эч ким ышкыбоз эмес. Кээ бир салттар башкалар мындай эмне жанакындай бир чектен чыгып кетпеш керек, аша чаап кетпеш керек. Эми анча-мынча нерсеге бу диндин чектөөсү деле керек эмес. Бу адамгерчилик, акыл, паам парасат менен иштеш керек болду. Атасы өлүп атса барып ого кийим кийгизет. Атасы өлүп атса барып ага жанакындай эмне, энеси өлүп атса, кызы өлүп атса барып онун мойнуна жанакындай помпаркы, сомпаркы дагы бир бала ошо жана материалдын түрүн салып аткан аялдар, эжелер, жеңелер бар. Ошол бир уят нерсе, позор нерсе. Ошол уят нерсе, позор нерсе. Бирок эми мына шаар жеринде Куран окутса, башка кылса, көңүл айтканы барып, бир аз конверт берип койгон, башка кылып койгон. Бул эми ошол эмне, өлүм кокустан келет. Куран чакыртканга башкага ошол жерде кыйналып калбасын деп бир жардамы болуп, жок дегенде өзүнүн жеген тамагын бир 500 сом, 1000 сом салып кеткен болсо жакшы. Анан бирок муну дагы жанакы тойго кошумча кошкондой кылып, менин атам өлгөндө 1000 доллар келген, мен 2000 доллар апарайын деп, муну дагы бир модага айлантырып алган болсок, бул дагы бир уят нерсе, бул дагы бир эмне жийиркене турган нерсе. Бере турган болсок, бергибиз келсе эмне, мына ошол эмне тирүүлүктө башкада бири-бирибизди урматташыбыз керек, сыйлашыбыз керек. Өзгөчө жана бизде жанакы айттык деп коет, айттык күнү башына мал союп баруу деп коет. Өткөндө мен да бир атамдын досу кайтыш болуп, анан жанакы барсам бир кой алып бер, мен ошо союп башына алып барам дейт. Катташкан досум эле дейт. Эмнеге алып барасың? Ошо мен жаназага барганда чапан кийгизген, ким жаназага барганда чапан кийгизсе, ошого бир кой союп барыш керек дейт. Айтып, тирүүсүндө бир жете эле барып, бир шашлык алып бердиңиз беле ата? Өлүп калгандан кийин бир койдун башын жеп атасыз. Катташкан досум эле дейт. Катташкан досуң болсо тирүүлүктө башкада бар, кабар ал, башка кыл, тамак алып бер, көңүлүн ал. Өлүп калгандан кийин эми жана кой жалка да. Кой жалка, шумкардамлан кой жалка. Мындай выключайте мозги дейт го орусчада. Паам парасат иштетиш керек. Тирүүлүктө сыйлашыш керек.